ошол мурунку долбоор менен азыркы долбоордун айырмачылыгы эмнеде, эмне себептен ошо Өмүрбек Черкешевич ушунчалык караманча каршы болуп атат? Так айтып кетсеңиз. Принципиалдуу өзгөчөлүктөрүн айтып токтоло кетейин. Биринчиден, президент толук аткаруу бийлигинин башчысы катары болуп туруп, ошол эле өкмөттүн курамын түзүү менен жалпы жоопкерчиликти өкмөт менен бирге мындай алуу. Экинчиден, парламентте депутаттардын санын 90 кыскартуу. Ал кандай система менен шайланат, анын мыйзам менен аныкталат. Пропорционалдык болобу, мажоритардык болобу. Үчүнчүдөн, курултай институту. Бул жаңы кеңейтилген нормалар десем туура болот. Кеңейтилген ыйгарым укуктар берилип жатат. Төртүнчүдөн, Конституциялык палата бүгүн жогорку соттун алдында болгон болсо, Конституциялык палата өзүнчө сот катары, сот бийлиги катары алда өзүнүн ыйгарым укуктарына, статусуна ээ болот. Бешинчиден, башкы прокуратура. Мына акыркы өзгөртүүлөр болгондо тергөө жана башка көзөмөл көпчүлүк функцияларын кыскартып, аны ошол АКС сыяктуу, Финполиция жана башка мындай бөлүнүп берилген. Мен айтып жүргөнмүн. Башкы прокуратура бул кызмат адамдары менен, должностной лицолор деп коет. Айыл өкмөт башынан тартып, өкмөт башчысына чейин мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө, жоопко тартуу, жоопкерчилигин белгилөө, мына ушул маселе менен алек болуп турган орган. Эң негизги мыйзамдын аткарылышын надзор деп көзөмөл катары орган. Бул аныкталып жатат. Баалуулуктар, эркиндик, сөз эркиндиги жана башкалар ар бири өз глава менен белгиленген. Маданий, тарыхый укуктар, саясий, социалдык укуктар, сөз эркиндиктер боюнча айтылып жатат. Сөз эркиндиги бул жерге так жазылган. Туура кече 23 жана 26 жаңылышпасам берилме боюнча суроолор болду. Кыргыз элинин маданиятына, салт санасына, тарыхына каршы келген кандайдыр иш-чара жана башка электрондук форматта боло башкалар болсо, ошолорго тыюу салынушу ыктымал деген мааниде. Аны дагы сунушталган тараптар менен талкуулап, адистер өздөрү жооп бериш керек. Менин жеке пикиримде, биз кыргыз эли эзелтеден мындай бир ушак менен эмес, уламыш менен, тарыхый када салтыбыз менен, карым катнашыбыз менен түптөлүп, бекемделип жашап келе жаткан улуу кыргыз элибиз. Мына ошол ата салтын улап, келечекте багыттарыбызды мындай када салтыбыз менен кошо айкалыштырып бара турган болсок, биз жаман болбойбуз. Ошондуктан биздин маданиятка терс таасирин тийгизүүчү, мен айтып кеттим кечээ, мисалы бир убакта феминалия боюнча кандай ызычуу талкуулар болду. Ал эми айтат, аял укугун коргоп атпайбы, ошон үчүн чыкты деп. Сөзсүз түрдө эмне жыңалаш чыгыш керекпи дедим. Ошондуктан анын башка жолдору бар. Масал маалымат аркылуу, каражат аркылуу, жакшынакай бир китептер же бир тасмалар аркылуу түшүндүрүп айтканда, мына ушундай багытта жылышыбыз керек деген маселе. Мына ошондой принципиалдуу өзгөчөлүктөрү бар. Бул мыйзам, баш мыйзамдын долбоорунда. Үй бүлө бул баалуулук, үй бүлө бул эркек менен аялдын ортосунда, мындай айтканда, макулдашылып нике аркылуу катталуучу үй бүлө бул институту. Ошол дагы так жазылган. Ушундай айырмачылыктар бар. Басма сөз эркиндигине да каршы келген беренелер бар экен деп кооптонуп жатышат да. Эгер алардын кооптонуусу болсо, өзлөрүнүн да сунуштарын берүүгө укуктары барбы? Бул жерде мынакей, көрдүңүздөрбү? Басма сөз боюнча массалык маалыматтарды өкүлдөр өздөрүнчө мындай топтолуп талкуулап, ошол нерсеничи сунушу болсо бериш керек. Курултай боюнча болгон болсо, алар өзүнчө талкуулап, сот боюнча, прокуратура боюнча ар бир глава боюнча бөлүнүп алып, талкуулап, аябай майынча талкуулап туруп, кагаз жүзүндө сунуштарын берсе, негиздүү болот. Эртең негиздеп берген болсо, ошондо демилгечилер дагы негиздүү болсо кантип жок дейт. Кантип биз аны кабыл ала албайбыз дейт. Себеби талкуу ачык, айкын болот. Ошондуктан бүгүн убакыт бар.